көпчүлүк депутаттар ушул айдоочулук боюнча көп адамдардан даттануулар түшүп атат. Ушуну төрага катары сиз регламент жол берет. Эртеңки күн тартибине өзүңүз сунуш кылып бул жака угуу кылсак деп ойлойм. Эмне үчүн айтып атам? Бул айдоочулук күбөлүк боюнча аябай актуалдуу маселе. Биринчиден, ушул жагдайды, ушул акыбалды жөнгө салып, ушул бүгүнкү күндө бул тармактагы коррупцияны жойгон бул биздин президентибиз болду. Бул үчүн биз ыраазы болушубуз керек. Эмне үчүн дегенде, мындан 3 жыл мурда айдоочулардын көпчүлүгү ушул күбөлүктү сатып алып жүргөн. Көп адамдар праваны сатып алып жүргөн. Бирок бүгүнкү күндө толук түрдө дээрлик мындай 90%га чейин кыскарды. Санариптик көзөмөл жана башка укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгү мененчи. Анан бул жерде көйгөй, мен ойлойм, айдоочулук күбөлүктү берген органда болуп атат. Бүгүн 10 айга эмес, 10 жылга чозсо дагы маселе анда эмес. Маселе айдоочулук күбөлүктү берип аткан органда. Ошол күбөлүктү ал кандай сапаттуу билим алып атабы, сапатсыз билим алып атабы, аны өткөрбөй коюш ал мекеменин өзүндө да. Демек, ошол мекеме өзү дагы комплекстүү илимий анализдерди жүргүзүп, илимий бир мындай бир адистердин кеңешине, адистердин тыянагына таянып туруп, мындай логикалуу жыйынтык чыгарыш керек да. Бүгүнкү күндө ушул 10 айлык айдоочулук күбөлүк бул акылга сыйбайт. Бул үчүн мен каршымын. Ошол эле кезде ушул айдоочулук күбөлүктү берип аткан мектептердин билим программасын, ошолордун концепцияларын, ошолордун бир учебный практикалык сабактарын жакшыртышыбыз керек, ошол боюнча ишке кетиш керек. Бирок мен ойлойм, азыр бул көйгөй мекеменин өзүндө болуп атат. Ушул нерсени белгилеп коеюн дедим. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Бул процедуралык микрофонду сиздер туура эмес пайдаланып атасыздар. Биз добуш бердик, бүттү. Бул азыр айдоочулук же башка маселе боюнча караган жокпуз. Азыр чыгып бул боюнча айтып аткандар такыр туура эмес. Мен микрофонуңарды өчүрүп коем эгерде ушундай темадан чыгып кетсеңер. Уважаемый Турага, коллеги, Алмазбек Ахунжанович, все вы стали свидетелями, как директор органа по выдаче водительских удостоверений не смог четко и ясно сформулировать свою позицию по поводу предлагаемых реформ. Позавчера со всей республики съехались представители автошкол, более 100 человек. Я ездил с ними навстречу, они так и не дождались директора для того, чтобы получить объяснение по поводу этих реформ. Вчера он был приглашен в Джорку Кенеш, но, к сожалению, не явился. Ответом от Управления делами президента было то, что в связи с проводимыми реформами он не имеет возможности посетить Джорку Кенеш. Но представители автошкол пришли в Джорку Кенеш, мы с ними провели встречу в течение 2 часов, я их слушал. И сейчас хочу сказать, как человек, который долгое время боролся с коррупцией в силовых структурах, то что проблема с выдачей водительских удостоверений, она образовывалась на стыке автошколы и государственных органов. И сейчас МВД вместо того, чтобы поддерживать 10-12-месячное обучение, они должны принести извинения народу за то, что допустили коррупцию и выдавали, точнее продавали водительские удостоверения на протяжении долгих лет. Сейчас крайне неправильно закрывать частные автошколы и монополизировать выдачу водительских удостоверений, обучение. Дело в коррупции именно в государственных органах, а не в обучении, в его качестве. Я хочу, чтобы этот вопрос вернули на переосмотрение, потому что сегодня в народе очень большое недопонимание в связи с этим. И государственные органы выглядят крайне негативно. Поэтому, если директор не может объяснить свою позицию государства в этом плане, то пусть другой человек придет тогда и объяснит. Спасибо.